Номер 39 мектеп гимназиясынын 7 классынын окуучусу Жумабекова Анжала. Ата мекендик согушка быйыл туура 75 жыл болот экен. Ошо жылы төрүлгөндөр 75 жашта ак сакал байбиче болуйн деп калышты. Чоң аталар, энелер күн санап азаюуда. Кандуу майданга менин чоң атам 2 иниси менен барып, ичер суусу бар экен, кайра кайтып келген. Тып-тынч жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлапсыздап энелер. Курман болду, баатыр болду мечендер. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кан согушка апалар да барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан. Жолборс жүрөк жоокерлердин жараттарын таанышкан. Тоо томсуруп, көл боздоп, убайым жайын жел козгоп, узатып калган селкини көзүнөн чайып жел козгоп. Атасы кеткен бирөөнүн айлына кайра келбеди. Бешикте калган баласын бир жолу чиркин көрбөдү. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок. Жай калган аппак сакалдуу атасы уулун көргөн жок. Танк алдына тайман бастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар. Эли бизге жеңиш менен кайтышты. А2 инисинен кара кагаз келген. Ошо кара кагаз али күнчө сакталуу. А2 инисинин аттары өкмөтүбүзгө ташка чегерилип эстелик болуп кала берди.